Салам алейкум. Кандайсыңар? Достор, мынакей бүгүн биз Ала Той антына келип, элдерге логикалык суроо берип, сиздерге жакшы маанай тартуулайлык деп чечтик. Каналга катталып, жазылып, коңгуроону басып коюңуздар. Сиздер менен мен, Мишабек. Ассаламу алейкум. Отура бериңиз. Биз YouTube каналдан байке. Сизге бир суроо менен кайрылсак болобу? Болот. Дайыма бош жүргөн чөнтөктө эмне болушу мүмкүн? Дайыма бош болгон чөнтөктө эмне болушу мүмкүн? Дас ромолча. А? Ромолча. Дас ромолча. Платочка. Жыртык болушу мүмкүн. Анткени түш көтөрөт да, эч нерсе жок болот да, бош жүрөт да. Жанага кеттин. Дүйнө жүзүндө эң чоң баш кийимди ким кийет? Эң чоң баш кийимди ким кийет? Ким кийет? Баш шарпын айтып койсуңбу? Жоон айта кетейин. Эң башы чоң адам кийет. Туура. Байке, күн менен түндүн ортосунда эмне бар? Күн менен түндүн ортосунда жарык. Жарык менен ай бар. Бул логикалык суроо байке. Күн менен түндүн ортосунда эмне бар? Баш букасын айтчы. Менен деген сөз бар. Күн менен айдын түндүн ортосунда. Ну, чтоб голова не трещала. Кандайсыңар? Биз YouTube каналдан сиздерге суроо менен кайрылып кетсек болобу? Эки буттун ортосунда К тамгасынан башталган кайсы мүчө? Кыданбы? Сизге суроону кайталап кетейин. Эки буттун ортосунда К тамгасынан башталган бир мүчө бар. Ал кайсы мүчө? Эмеде? Уялбай эле айта бер, брат. Эмне ал? Жалдан башка да. Билбейсиң? Ал куйрук. Куйрук. Адамда деген жок мында. Эки буттун ортосунда К тамгадан башталган. Кандайсыңар, кыздар? Биз YouTube каналдан 1 мүнөт убактыңызды бөлүп кетсек болобу? 6 бут, 2 баш, 1 куйругу бар. Ал ким? Эми ат жана үстүндө адам. Туура. 90 60 90 деген эмне? 60. Фигура. Фигура эмес. Эми цифралар. Сан. Жок. Логическое бе? Не знаю. Ал шаар ичинде машина айдоо. 90 60 90. 60 90 60 деген эмне? Алды эле ушундай болуш керек. Жок, кандай эмес. Тагыбы. Ал боюнда бар аял. Токойдо дүлөй, дудук, сокур киши жашайт. Бир күнү дүлөй каза болуп калат. Анын каза болгонун дудук сокурга кантип айтат? Дудук сокурга? Сокурдун үстүнөн дудук отуруп алып, өлгөн жерин барып көргөзөт болуш керек. Же каза болуп калган жерин. Не знаю. Жообу, сокур дүлөйдү көрүп, аны менен сүйлөшпөйт экен. Ассаламу алейкум байке. Алейкум Биз YouTube каналдан. Кандайсыңыз? YouTube? Жакшы. Салам алейкум, кандайсыңыз? Бизде 10 суроо бар байке. Эгер 10 суроого туура жооп берсеңиз, бизден 1000 сом сизге белек. Болду да, жакшы да. Так, биринчи суроо байке. Дайыма бош жүргөн чөнтөктө эмне болушу мүмкүн? Бош чөнтөктө жүргөнчө? Жок, дайыма бош жүргөн чөнтөктө эмне болушу мүмкүн? Эмне себептен бош жүрөт? Эмгек. А что, так можно было, что ли? Жыртык болушу мүмкүн. Тешикпи?
Тешик болушу. Экинчи суроо байке. Кайсы айда 28 күн бар? Эмеде февраль. Жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Январь эмес, февраль. Бардык айда 28 күн бар экен. Ошо биринчи январь кетти, анан февраль келди. Февральда. Жок, бардык айда 28 күндөн бар. Бизде 10 логикалык суроолор бар. Эгер 10 суроого туура жооп берсеңиздер, бизден 1000 сом белек. Биринчи суроо. Кайсы айда 28 күн бар? Февраль. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү. Кайсы айда 28 күн бар? Андан башка. Февралда 29 күндө бар да. Да? Анда кайсыл айда бар? Билбейт экенбиз анда. Жообун айта кетейин. Бардык айда 28 күндөн бар экен. Экинчи суроо. Экинчи суроо. Дүйнө жүзүндө эң чоң баш кийимди ким кийет? Эч ким кийбейт. Да? Эч ким кийбейт болуш керек. Жообун айта кетейин. Эң башы чоң адам кийет экен. Кудай. Кийинки суроо. Эки буттун ортосунда К тамгасынан башталган бир мүчө бар экен. Ал кайсы мүчө? Эмне? Киндик эки буттун ортосунда эмес го. Билбейбиз. Жообун айта кетейин. Ал куйрук экен. Кийинки суроо. Троллейбус саатына 80 чакырым ылдамдык менен бара жатат. Түтүнү кайсыл тарапка учат? Троллейбусда түтүн жок. Туура. Кийинки суроо. Байдын анан кедейдин үйү бир учурда өрттөнөт. Полиция кайсынын үйүнүн өртүнүн биринчи өчүрөт? Полиция өчүрбөйт. Туура. Кийинки суроо. Ит бака 4 буту менен чыгып, ит бакка 4 буту менен чыгып, кайра 3 буту менен түшүп кетти. Чыга албайт да бакка. Туура. Ит бакка чыга албайт. Алфавитте канча тамга бар? 36. Ойлонуп көрүңүздөрчү. Логикалык суроо. Бир эле тамга да. Алфавитте канча тамга бар? Билет болсун, мен сенче чыдашат. Жок, билбейбиз деп коелу. Кандай болсо? Койчу. Алфавиттаны тамга деп айтып койбойт. Жообун айта кетейин. Алфавит деген сөздө 7 тамга бар экен. Кийинки суроо. 3 страус учуп бараткан. Мергенчи бирөөнү атып салды. Канча калды? Страус учпайт. Кыйын жооп берет экен, страус учпайт. Кийинки суроо. Кечке чейин салаңдайт, кечинде тешик издеп алаңдайт. Жана илгичте. Туура. Чоң рахмат кыздар. Тилекке каршы бардык суроого туура жооп бере албай калдыңыздар. 1000 сом өзүм чөнтөгүмдө эле кала берсин, Чоң рахмат. Биз YouTube каналдан бизде 10 логикалык сурообуз бар. Эгер 10 суроого туура жооп берсеңиздер, 1000 сом белек. Макулсузбу? Биринчи суроо. Кайсы айда 28 күн бар? Ар бир айда эле. Туура. Экинчи суроо. Дүйнө жүзүндө эң чоң баш кийимди ким кийет? Билбейт экен. Эң башы чоң адам кийет экен да. Кийинки суроо. Күн менен түндүн ортосунда эмне бар? Менен бар. Кийинки суроо. Троллейбус саатына 80 чакырым ылдамдык менен кетип бара жатат. Түтүнү кайсыл багытта учат? Троллейбустан түтүн чыкпайт да. Туура. Кийинки суроо. Байдын жана кедейдин үйү бир моментте өрттөнүп кетет. Полиция кимисинин өртүн биринчи өчүрөт? Байдыкын. Жообу полиция өрт өчүрбөйт экен. Кийинки суроо. Ит бакка 4 буту менен чыгып, 3 буту менен түшөт экен. Кандайча? Ит бакка чыга албайт го. Туура. Кийинки суроо. Алфавитте канча тамга бар? 36. Жообу алфавит деген сөздө 7 тамга бар экен.
Кийинки тамга 3 страус учуп баратат. Мергенчи бирөөсүн атып түшүрдү. Канча страус калды? Эко калды. Тилекке каршы страус учпайт экен. Кийинки суроо. Кечке чейин салаңдайт, кечинде тешик издеп алаңдайт. Вешилка. Туура, илгич, эшиктин илгичи. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз, аман болуңуз.